Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатылууда. Буга чейин калкты арзан баада көмүр менен камсыз кылуу максатында аймакта көмүр базалары ишке түшкөн. Эми ошол эле базалардан тургундар Өзгөн районунун 15 жаш айылынан алып келинген кара отунду 3 сомдон сатып алууга болот. Бүгүндөн тарта 3 сомдон болгон көмүр Араван районунун Али Анаров айыл өкмөтүндө да сатылып жатат. Ушул тапта арзандатылган кара отунду алууга кезекке тургандар көп. Катарында Рыспа апа жарым тонна кара отун алды. Ал жыл сайын 3 тонна көмүрдү 7 сомдон алып келсе, эми анын жарым акчасы чөнтөгүндө калганын айтат. Бул дагы өкмөт бакчылардын аракеттери менен, элдин аракети менен ушундай жакшы көмүрлөр бизге келип отурат. Муну бүгүн жагып көрсөк, дагы көбүрөөк алып алабыз да. Азыр жагып көрүш үчүн азыр 4 кап көмүр алып атамын. Мурку алган баага 1 тонна келсе, азыр 2 тонна көмүр алган менин мүмкүнчүлүгүм болуп атат да. Бул өтө жакшы самал болуп эсептелет. Аравандын 8 айыл өкмөтүндө 5 сомдон ашпаган социалдык көмүр базалары элди кара отун менен үзгүлтүксүз камсыз кылууда. Жалпы ушул күнгө чейин 661 тонна көмүр ташылып келинип, 474 тонна сатылганы маалымдалды. Халк бүгүнкү күндө мына көрүп атасыздар. Негизи элибиз эми көбүрөөк Сармоголду алып атат. Андан тышкары Мурдаштан келди и Белалмадан келди. Быйыл мына социалдык көмүр базадагы баардык көмүрлөр 2 сом 30 тиын жеринде сатылып атат. 1 сом 70 тиын кошулуп 4 сомго келип атат. Мына кече түнү келди 29 тонна Айланаровгачы. Бул Өзгөнүн кара дөбө көмүр кенинен келди. Бул биринчи жолу келди. Эми бүгүн Айланаров таркатып элге сатып проба үчүн алып көрүп атат эл. 4 кап, 5 кап, 10 каптанчы. Ушуну көрөлү. Эгер жакшы болсо биз бардык айыл өкмөттөргө ушу 3 сомдон көмүр жеткизебиз. Учурда 3 сомдон көмүр Оштун 4 районунда гана сатылууда. Алар Нокат, Кара Суу, Кара Кулжа району. Калган райондор дээрлик 100% кара отун менен камсыз болгон. Кара Кулжа районуна жеткиздик. Андан башка Кара Суу районуна 2 айыл өкмөткө түшүрдүк 10 тоннадан бөлүп 20 тоннаны. Ошондой эле Нокат районуна 2 айыл өкмөтүнө 4 машина жеткирилди да. Анан биз азыр бүгүнкү күндө барып ошол айыл өкмөттөгүлөр менен азыр байланышып атабыз, кандай сатылып атат депчи. Кара Кулжадагылар айтты, башта элдер ишенбей жанагыдай бул арзан көмүр экен, демек мунун сапаты да начар болушу мүмкүн деп азаздан алып барып жагып көргөндөн кийин уже кызыгуулар пайда болду дейт. Азыр эми биз дагы ошондой сурамжылаа жүргүзүп атабыз. Ошо жана бөлүнгөн көмүрлөр бүгүнкү күндө кандай сатылып атат, кандай күйүп атат, эгерде элге дагы ушул жагып калып ушул көмүр бизге керек дей турган болсок, биз азыр башкача пландар жасап атабыз. Ар бир районго ошол жок дегенде бир 15-20 машинени бир апарып жеткизип, анан экинчи районду камсыздайларбыз деген иш пландарды иштеп чыгып атабыз. Беле кетсек, Ош облусунун эли 65% көмүр менен камсыз болду. Аймакта 148 кара алтын сатуучу база иштеп жатат. Алардын ичинен 30 социалдык көмүр база болуп ачылган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.